Жолуңду кое бербей, кош дедим кайра дагы. Толгонуп шашылбадым, токто деп чакырбадым. Топташтай чачылгамын, сен мени жоготтуңбу. Толгонуп шашылбадым, токто деп чакырбадым. Топчудай чачылгамын, сен мени жоготтуңбу. Айтпадым намыс барын, акырын алыстадым. Капарга алганың жок, кабыргам кайышканым. Кайгырып шашылбадым, кайтчы деп чакырбадым. Мончоктой чачылгамын, сен мени жоготтуңбу. Кайгырып шашылбадым, кайттым деп чакырбадым. Шурудай чачылгамын, сен мени жоготтуңбу. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Саламатсыздарбы, заманыбыздын залкары? Кыргыз эл акыны, төкмө акыны, манасчы, дастанчы, Актаңдай акыныбыз Элмирбек Иманалиевдин көрөрмандары, угармандары жана аны сүйүп уккан кыргыз элим. Бүгүн заманыбыздын залкары Элмирбек акыныбыздын дүйнөдөн өткөнүнө толук 7 ай убакыт өттү. Бирок ошого карабастан анын жакын саналаштары, шакирттери Аманат жана Актаңдагы ак бата деген китептерин жарыкка чыгарышты. Мен да башка окурмандар сыяктуу ушул китептерди Бишкектен Дубай шаарына алдырдым. Эмесе Элмирбек Иманалиевдин айрым ырларынан окуп берсем. Пенделер маршы. Мезгилдин агымында калдалактап, мен да, сен да, ал дагы карбаластап, агып бара жатабыз кайда, асыл күндөрдү артка таштап. Көр тирлик эй, көргө көр жетеленип, көрө албастык ач көздүк текеберлик, көм көрүлүп турса да үстүбүздө, көрбөй койдук, көрмөксөн кете бердик. Жалганынан чындыгын айрый алгыз, о, не деген өмүрсүн кайрый алгыз. Ийнибиз тийишип турган менен, иңир соруп баратат жалгыз. Пендекенбиз, кан тели өлүп талып, периштесин пейилдин көмүп салдык. Басып жүргөн боюнча өлүп калдык,
байкабайбыз, ошого көнүп калдык. Алганыбыз көп болду, беребизби? Келген жээкке кетирдик кемебизди. Күүгүм кирип келатат, мен жалгызмын. Күн чыкканда биз жогу келебизби? Ар адамды ар жерге арал кылып, арабызда коюлайт кара булут. Табыша албай калганча үн каталы, таап алалы адамды адам кылып. Табыша албай калганча үн каталы, таап алалы адамды адам кылып. Элмирбек Иманалиевдин Ак таңдагы ак бата китебинен сиздерге соңку кездеги биздин жашоодогу чындыктардан дагы берүүнү туура көрүп жатам. Имараттарыбыз бийиктеген сайын сабырыбыз төмөндөп баратат. Жолдорубуз кеңейген сайын көз карашыбыз тарып баратат. Көп коротобуз, көптү сатып алабыз. Бирок коротконубузга наразыбыз. Сатып алганыбызга кубанбайбыз. Чоң үйлөрдү салабыз, анда жашагандар аз. Чоң үйлөр салынган сайын чоң үй бүлөлөр азайып баратат. Билимдин күчтүүсүн алабыз, бирок акылыбыз аз иштейт. Билермандарыбыз көп, андан көйгөйлөрүбүз азайып калган жок. Юмор көп, бирок жылмайган адам аз. Көп уктайбыз, бирок эс албайбыз. Унааларыбыз тез жүрөт, бирок туугандарга такыр жетпейбиз. Билимге умтулабыз, бирок баалуулуктарды жоготтук. Көп сүйлөйбүз, бирок түшүндүрө албайбыз. Сүйүүнү көп сүйлөйбүз, бирок көп жек көрөбүз. Туура жолду билебиз, бирок кыйналып жашайбыз. Өмүргө жылдар кошула берет, бирок ал жылдардын жаны жок. Өлүк денедей агып кете берет. Чоң иштерди сүйлөйбүз, кичине иштерди жасай албайбыз. Көптү пландайбыз, азга жетебиз. Шашканды үйрөндүк, бирок күткөндү унуттук. Интернетте досторубуз көп, жашоодо эч кимибиз жок. Мына ушундай. Мүмкүн ушул таңдан баштап өзүбүздү кайра караштырып көрөрбүз. Кутмандуу таң. Элмирбектин ушул китебиндеги ырларын, ушул китебиндеги ак баталарын, учкул сөздөрүн эгерде кыргыз багбан болсо, ал өз өстүргөн бакчасынын арасында, өзү тиккен гүлдөрдүн арасында окуйт. Эгерде кыргыз малчы болсо, ала тоонун төрүндө, жашыл арчанын түбүндө малын жайып коюп, ушул китептеги ырларды маашырканып окуйт. Ал эми эгерде кыргыз мигрант болсо, мекенинен алыста жүрсө, ал Дубайда болобу, Кытайда болобу, Европадабы, Америкадабы Элмирбектин ырларынан руханий азык алып, жан дүйнөсүн байытат. Туулган жерге, ата журтуна, мекенине болгон сагынычын жеңет. Урматтуу кыргыз элим, Элмирбек Иманалиевдин ушул китептери, буюрса мындан кийинки чыкчу китептеринин баары ар бир кыргыз окурмандын китеп текчесинде сакталат. Ар бир кыргыз окурмандын сүйүп окуган китебине, анын айтыштарын, анын айткан манастарын, анын обондуу ырларын түбөлүккө кыргыз эли угат деген ойдомун.